Мен Ражабали Шайдулаев, 2000 жыл колом, Жергетал районунун Жаңы Шаар айылында туулуп, ошол жерде чоңоюп, окууну ошол жактан аяктаткам. Мен спортко келгенимдин себеби ошо жаш кезимден спортко кызыгат элем өзүм. Күнүгө эртең менен туруп чуркайт элем. Биздин айылда зал жок эле, бирок мен үйдө өзүм брус, турник, ушундайларды жасап, ушуларды жасайт элем да көбүнчө. Анан ошентип ошол жакта кызыгуу бар эле. Анан бул жака Бишкекке келип, 2017-жылы Бишкекке келдим. Анан бул жака келип, окуу жайга тапшырып, ошол жерде кичине залдарга бардым арада, залдарга барып, тренировка кылып, секин турнирлер болуп калды. Ошо турнирлерге чыгып, негизи жүздө менен баштаптырсың, э? Башында жүздө менен баштагам. Бул жака келип 3 жыл башында грэпплинг кылдым. Грэпплингде ошо башында турнирлерге грэпплингден чыгып баштап, анан секин бойго өттүм. Ким чакырды эле бойго сени? Бойго сенде талант бар депчи. Бойго барганын себеби мен өзүм башында грэпплинг кылып, андан кийин биздин зал жабылып калды да, грэпплинг залчы. Анан мен башка зал издеп, Ихлас спорт клубун таптым. Ошол жерге барып, ошол жерден машыгып, стойкамды коюп, анан бойго түшүп баштадым да ошол жерденчи. Бойго өтүп, башында круговой бойлорго чыгып жүрдүм. Анан ал жактан результат жакшы болду. Анан ошентип ошо Ихлас спорт клубундагы биздин чоң агаларыбыз менен жакшы даярдыкта даярданып, анан секин чоң ареналарга чыга баштадык. Үй бүлөдө канча адамсыңар? Үй бүлөдө биз 3 бала, 1 кызбыз. Менден чоң акам бар, анан кичине эним бар, карындашым бар. Ушун боюнча сенин акең көбүрөөк спонсорство кылып жардам берет экен, э? Ооба, менден чоң братан өзү Москвада иштейт. Ошол мени поддержка кылып, типа ошол спонсировать этет да. Эң биринчи боюң кайсы болду? Биринчи боюм Грознийде болгон. Грознийде AC Young Eagles'те болду. Ошол жерде 3 бой өткөрдүм. 2 чечен, 1 дагестанец мушкер менен беттешкен. Бир жылда сен 3 чечен боецин утуп турсуң, э? Ооба. Ошол кененирээк. AC боюнча кантип эмне болуп барып калдың? AC Young Eagles бул AC, анан AC Young Eagles бар да. AC Young Eagles бул AC'нин экинчи промоушну. Анан ал жерде биздин менеджер Марат байке бар, ошол бизге ошол AC'ден бой алып берди. Ошого даярданып барып, ошо чечен мушкердин утуп келебиз да. Алар чечен күчтүү эле мушкерлер беле? Ооба, жакшы мушкерлер болчу. Биринчи сопернигим ошо AC Young Eagles'ин гран-присиндеги финалисти болчу. Финалда утуп калган эле, ошо менен беттешкем. Гаманын президенти ошо Бабур Төлбаев байке бар. Ошолор бизди чакырышты. Ушундай турнир бар, барасыңбы дегени, анан биз макул болуп, ошол Таиландка бардык. Таиландда Гама турнири өттү. Ошол жерде көп мамлекеттен келген эле. Ошол жерде 3 беттеш өткөрдүм. Үчөөнү жеңип, ошондо биринчи местени алгам да. Таиландтан? Таиландтан дальше калып калгансың, э? Ошол жерде анан мен биринчи орунду алып, байкелер кичине спонсор этти, мен ошол жерде 3 ай калдым, сбор өтүп. Негизи ошо 3 ай сбор каражаты канчага кетет? Тайгер Муай Тай. Примерно мага бир $5000 кеткен. 3 айдын ичинде. Ушу Тайгер Муай Тай. Ооба. Аяктан кандай болду? Деңгели кандай экен? Тайгер Муай Тайда өтө жакшы спортсмендер машыгат экен ал жерде. Жакшы, мисалы, UFC боецтери, One FC'нин, Bellator жакшы бүт чемпиондор менен барып машыгып, жакшы тажрыйба алып келдик ал жерден.
Основной ал жерде менин спарринг партнерум Петр Ян эле. Петр Ян менен спарринг кылып, күрөшүп, ошолордон опыт алып келдик. Петр Ян негизи кандай адам? Петр жакшы, күчпейил экен, адамгерчиликтүү жакшы бала экен. Яндан тышкары кайсы UFC мушкеттер? Мукаев, Мухаммад Мукаев менен Тажик, э? жок, Дагестанец. Тайгер Муайтайдан кийин бойлор болдубу? Дагы кандай бойлор болду тышкары? Ошо Тайгерден ал жакта бой болгон жок. Андан кийин келип Руадевске бардык. Андан кийин Деги эле эң оор беттешим кайсы болду? Мен эң оор беттешим ошо последний боюм Али Абдулла Магомедов менен болду. Эмеде Абу-Дабиде. Хабибтин командасынан эле экинчи раундда жеңип алгам аны. Бирок жакшы бой болгон. Эң жакын досум Искендер деген досум бар. Азыркы учурда Москвада иштеп атат. Ошо аны мен өтө сырдаш досум ошол да. Ал да өтө тамашакүй. Вообще дегиз эле сени досум саткан учур болду беле? Жок, менин досторум мындай саткан учур болгон жок. Баары эле сага берди, э? Баары мындай жакшы. Кыргызстанда топ байестер мен оюмча азыр 5 эле эмес, мен ойлойм байестер көп да азыр Кыргызстанда. Эми 5-ünүн атын атап кое берейин. Менин оюмча азыр биринчилерден бул өтө мындай тажрыйбалуу, опытный байес Абдисалам уулу Кубанычбек да. Андан кийин Нимат Абдрашитов бар. Азыр мына Кыргызстанда биринчи болуп UFC'ге кирген Мыктыбек Оролбай уулу бар, ал жакшы. Анан Адилет Нурматов жакшы байес. Алимардан Абдыкаров, Эдиле Сенкуловлар бар, жакшы байестер, опытный. Ушу отупта суроо бергенде билем. Сен үчүн Марсель кандай боец? Мен үчүн Марсель жакшы эле боец. Сен кандай ойдосуң Марсельди? Урушкандарга. Марсельдин урушкандарга оюм, мындайча айтканда оюм түз эле. Эми азыр алар деле акча табыш үчүн мисалы шоу кылып, аяк-паяк кылып өздөрүнүкүн кылып атат да, мындайча айтканда. Эми алар деле бир чети мындай биздей аракет кылбайт, бирок биздей машыкпайт. Ну, алардын эмеси. Просто Марсель өзү айтты да эме деп, мен проф байестерден караганда аябай көп таап атам деп. Машыкпай элечи. Ну, алар көп тапканга караганда алар мындай шоу жагынан, шоу мен болуп, ошол жагынан көп таап атса, бирок мүмкүн. Максатым ошо спорт менен бир чоң бир ийгиликтерге жетип, ошо бир өзүмдүн артымда келип аткан инилериме бир үлгү болуш да менин максатым, мындай бир жакшы жагынан. Анан жаман жагынан эч бир эмем жок. Спортсмен өзү бул спортко келгенден кийин таза жүрүш керек да. Ичпеш керек, чекпеш керек дегендей. Ошондо гана ийгиликке жетесиң да. Эгер ичип же түнү барып клубтарга барып, андай болсо ийгилик болбойт да спортто. Ошо канча таза жүрүп, намаз окуп, туура жолдо жүрсөң, Алла Таалам берет экен да. Ал Ихлас спорт клубунда азыр мындай бизде официальный машыктыруучубуз жок. Абдисалам уулу Кубанычбек ошо биздин агабыз болот. Ошол өзү чет өлкөлөргө барып сбор кылып келет, бизге ошо өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшөт да, бияктачы. Биз ошонун айткандарын кылып туруп эле чыгарабыз да бойдочу. Анын отдельный тренер андай эме өзү жок залда. Жакында эле жаңы эми матчмейкерлер менен эме келишим түздүңөр, ошо боюнча, UFC боюнча. UFC эмес, ал эми просто менеджерский контракт болду ал жерде. Мирлан Байке ал өзү
ошо Америкага барып бир чоң бир менеджерлер менен таанышып келгем, ошондой болгон да. Анан ал келип бизге буюрса ошо орозодон кийин силерге виза жасатып, ошо Америка жака алып барып, ошо Америка жактан буюрса бой алып беребиз деген да. Быйыл UFC канча процентке болушу мүмкүн? UFC'ге эми точно айта албайм, но ушу жылдын аягына же эмки жылдын баштарына Кудай кааласа барып калабыз иншалла. Дагы спорт сүйүүчүлөрүнө айтарыбыз, жаш өсүп келип аткан муундарга туура жолдо жүргүлө, жаман жолго баспагыла, машык кыла, эмгек кыла, баары болот.